ыйман туташып кетти. Не кылыш керек? Яман жүрөк сыгылтат. Жердин бетинен үстүнөн караганда асты жакшы алчы. Ол киши өлүп эле калыш керек. Аялдарынын управлениясы болгон. Үйдө эркек башкарбастан аял башкарып калган. Куранда иллаллазина мындай 4 нерсени кылган адам ошол аресинен чыгат. 3000 сом менен ойгонум да, карыз мененчи. Если ушу 3000 сомду төлөп турбасам, мен ар жерден биягынан рассрочка алып карыздар көбөйүп кеттир да. Алла Таала файя фархабун, менден гана корккула деген. Башка нерседен корк. Ла илаха иллаллахтын мааниси ушундай. Силер эчтекеге байланбагыла. Ла илаха иллаллахты силерди байлай турган, ареске сала турган, алаксыта турган, кыйнай турган, буйруй турган, жашоодо мындай деп жаша деп үйрөтө турган эч ким жок. Илlallah, бир гана Аллах гана бар. Инил хукма илля лилlah. Өкүмдү бир гана Аллах гана берет. Күтүш керек. Так, мен кантип жашайм? Давай, болдекелер, мага полный мен жашоому түшүндүрүп бергиле десе, том китептери жазып кеткен баардыгынчы. Тапрез, короче, ушундай, мен мындай иштерим бар, муну кандай кыласыз? Ошон менен жашоо кыйын эмес ал. Бир консультацияны алып туруп, бир врачта ооруп калсаңыз, врачтар консультация берсе жашап атасыздар го. Так, эртең менен 1 саат басасыз, мына дарыны ичесиз, мына тамак жебейсиз десе болду деп. А бирок Аллах Таала ушул нерселерди буйруган, аны бир дамла мындай кылып жашагыла десе, дамланын пулу жок да ол. Ол кесипти билбейт да алчы. Ол ондай деле эмес. Ал сиз бизнес кылып жүргөн малды окуп жүргөндө ошон үчүн ал кыргызуу жок да алчы. Чындап сиздин жаныңызда түнт да алчы. Анткени ал сиз 9-11-де бүтүп эле аякта бизнес уюштурганда, ал ошол 11-каспойдон калып кеткен алчы. Эми мына аятты айткан убакта аят жактан сизден илимдүү. Ушул жагын ала бериш керек ал жерденчи. Түшүндүңүздарбы? Одно время иш жака жете албайт адамчы. Онда болбой калды, мисалы, илимди деле алып туруп, анан бизнести дагы унутуп, эгер бизнестен сүйлөсөңүз, так ака аны мындай кылыш керек, буну буяка уюштуруш керек дей турган болсо, андай адамдар анча-мынча эле туулат, ал кыйын нерсе да. Ошого мынул биздин шарият өкүмүнө келген убакта макул болуп туруп келе алыңыздар. Эртең мененки зикир, кечинде зикирди кылга десе, эч кимиңиздер кылбайсыздар да. Эртең мененки зикир, кечки зикир сиздердин энергетигиңиздер. Ким эртең мененки зикирди айтса, бамдатты окуп, бамдаттан кийин 10 минут убактыңыздар кетет. Болду, күнү бою настроениеңиздер жайында, каштар бирикпейт, нервный болбойсуздар. Кечинде зикир кылсаңыздар болду, тынчыраак, жүрөк тынчтыгы бар. Анан ибадатыңыздар секин күндөн күнгө жанданат. Ошол жерге келгенде айтып койду да, короче. Мындай кабыл ала бериңиздерчи, мынул майда нерселер биздин жашообузду оңдойт. Анан кийин так, мол иште жетишпей атлаган, энергетик ичип алып туруп, анан мындай кылабыз, анан мындай болуп калды. Эң көп проблема мындай деген. Дамла, ыйман туташып кетти. Не кылыш керек? Яман жүрөк сыгылтат. Ол мурун эле айтканбыз, эртең мененки зикир кылыш керек, көбүрөөк туба алыш керек, косяктар көбөйүп калган окшойт. Ошону кылыш керек десе, дейт да, укпайт мынча. Мен диагностиканы коюп азына аке. Жүрөк сыгылтат. Проблема бар сиздерде ошол нерсе? Мурун тахажды окуйсуңар, аз окуй атасыздар. Не кылыш керек десе, атайы убакытты бөлүп айтып атасың. Так ака, эртең мененки зикир кеч зикирди окуйсуз. Тахажды окуп туруң эле да кыйла жеңил болот. Анан көп тоба кылын, косяктарыңыз көбөйгөн окшойт десе, болду, уктуңуздар калды ошол бойынча. Аллах Таала Аср сүрөсүндө "Вал аср" убакыт кант, "Иннал инсана лафи хуср" деген чындыгында адам аннык зыянда. Мындай сөздүн башын биз арес дедик го. Бир агабыз айткан болчу, мен күн сайын 3000 сом менен ойгонум да, карыз мененчи. Если ушу 3000 сомду төлөп турбасам, мен ар жерден биягынан рассрочка алып карыздар көбөйүп кеттир да. Мен ареске кирип кетем депчи. Уже заранее алды. А эми ар бир адам, Куранда айтат, адам анныгында зыянда. Сизди Алла Таала жараткандыгы үчүн карызсыз, канча бир триллион. Ден соолук берген үчүн өзүнчө карызсыз. Түшүнүк берген үчүн өзүнчө карызсыз. Акылды тунук кылган үчүн да карызсыз. Акыл айныган болгондо Алла Таала сизди карыз деп эсептебейт эле. Мындай түз эле иншалла кыяматка барганда баары сурак болгондо кичине фора берилет эле, силер бейишке кире бергиле депчи. Бирок бизге жеңилдик берген. Ошону төлөш керек. Куранда иллаллазина мындай 4 нерсени кылган адам ошол аресинен чыгат. Күндө кутулат дагы иншалла кыяматта тозок деген эң чоң күрөөгө, эң чоң түрмөгө түшпөйт. Ал кайсы нерсе? Аману, иман келтириш керек. Ва амилу солихат, Аллах Таала буйруган жакшы иштерин баарын аткарыш керек. Фарызды фарыздай, важитты.
Ва тавасау бил хак, жана акыйкатка чакырыш керек. Өзүң эле жүрө бербестен башкаларды ham алып келиш керек. Канча жакшылык иш кылсаң, ошончо жакшылыкты башкаларды да кылдыртканга үндөш керек. Акыйкатка. Жана ва тавасау бис сабр, бири-бирин сабырга үндөш керек. Ушул 4 заданияны кылбасак, жанагы агам айтканда мен 3000 сом таппасам, болду минуска кирем дегенде 4 заданияны кылбасаңыздар, сиздер кыяматта өкүнүш, я хасрата деген Куранда аят келет. Ма фарратта фи джамбилла, мен Аллах Тааланын буйруктарына кош көңүл кылып салыпмын деп башын мычкый турган адамдардын катарына кошулат. Ошондуктан кээ бирке ийгиликке жетиш үчүн, мындай жашоодо ийгиликке жеткен адам бар го. Кээ бирке нерсени ташташ керек депчи. Бар го, мисалы бирөөргө мен бир спес менен кетем, мен ушунун барыш үчүн калганын ташташым керек дейт. Ахиретке жетиш үчүн дагы ташташ керек. Баягы мынакка кетсең атың өлөт, бияка кетсең өзүң өлөт деген жерде атың өлгөн жакка саласың. Неге саласың? Ат жакшы го, жөө баспайсың. Максатка жетиш үчүн, өзүң аман калыш үчүн атты өлтүрөсүң да. Ошого өлтүрүш керек. Эл этаж үй салса, сиз этажды курбандыкка чалыш керек. Мындай пасыракка жашап турыш керек. Элдер бийик машина айдаса, сиз ибадаттан калытасыз да, эгер ошондой бийик менен десе. Минип коесуз бирокчу, катты иштесеңиз. Бирок ибадаттан калытасыз да, талалап жүрүп каласыз. Анда эме кылыш керек, анда ташташ керек. Мен асмандан алып айтпай атам да, туугандар, биз түнү күнү иштеп атабыз да. Эң айып нерсе дүйнөгө аябай кул болуп кетебиз да. Өзүбүздү ушундай ареске тыгытабыз, Аллахка болгон кулчулукту таштап туруп, өзүбүз ойлоп тапкан дүйнөгө десе бир дүйнөнү бир кудай кылды дебеңиздер. Бул өзүбүзгө өзүбүз арес кылтабыз да. Өзүбүз ошону көбөйтүп алганбыз да. Кичинекей үй салсак болот эле, чоң үйдү салып алдык дагы ошонун карызын төлөш үчүн биз ибадаттан калып атабыз. Бул нерсе бизди жеп бүтөт туугандар. Байкасаңыздар, бир таныштар бар да, түнү дагы иштеп жүрөт. Сен күндүз иштечи, айнанайын, күндүз иштечи. Элге окшойлуу күндүз иштечи. Түнү дагы иштейт. Илгери дегенде кандай, биздин аталарыбыз кышта дам алчу эле го. Иш жокто деп бири-бирине мындай кыш бекерчиликте бир чогулуп алайлы деп чогулуп, баягы зыярат кылбаган туугандарды зыярат кылып, биз кышта ham тынбас болдук да. Кышта да тынбайбыз, жайда да тынбайбыз. Рамазанда тынчы бир бекем Рамазанда да тынбайбыз. Кечке Рамазанда ham мындай иштетип турам. Рамазанда толук каникул кылыш керек. Рамазанда жиндер байланган убакыттарда биз өтө ибадаттарды кылсак болот. Иманыбыз көтөрүлүп, бир жыл бою ибадатыбыз, иманыбыз бийик деңгээлде жете турган деңгээлде, сообуз көп боло турган деңгээлдеги амалдар бар. Рамазанда суроолор келет. Орозо кармабай турсам болобу? Биздин ишибиз сложный. Не дейсиң? Баягы эгерде молдолордон башка адамга ушул нерсени айтса урушат да, өл дейт да, короче. Алла Таала сабыр менен мамиле кыл, даватты жумшак кылыш керек дегенден келип алып туруп, мен ушул иштер бар эле, стройкам бар эле, ошон үчүн орозо тутпайсам болобу дегенде, баягы кээде чубак устаз уруш таштайт эле го ушул. Ушундай урушкун келет да. Стройканы токтотсо болбойбу мисалычы. Сөзсүз быйыл бүтүрүш керек деген. Илгери айтып атпайбызбы, 3 жыл, 4 жылда бүтчү эле үйлөр, а? Быйыл сөзсүз 1 жылда бүтүш керек да. Именно Рамазанда бүтүш керек. Усталар бошобой калды эле, башка устаз тапса болбойбу мисалычы. Мен орозодо үй бүлөм менен жакшына орозо кармап, өзүм бисмилла дегенде кечке маал таравихти окуп, таравихте давай тезирак 10 мүнөт болуп калды, тез айт келе дебестен, азан 15 мүнөт кеч айтылса деле маза кылып ибадат кылсак болбойбу, мисалы ареске түшө бербейчи. Тез орозодо эле базарда жүрүп, мына биздин өлкөдө 80% мусулманбыз, а? Рамазанда полный дүкөн жабылып кетиш керек да. Эң керектүү продуктовый дүкөндөр менен анча-мынча керектүү нерселер гана жабылыш иштеп туруш керек эле. Буягынан жүкчүктө өткөн мындай демелер өтөт, портерлер өтөт, буягы стройка, буягы группаларда мындай уста керек, мындай уста керек. Мусулманбызбы негизичи? Сахабалар бизди көрсө, биздин мусулманчылыгыбызга шектенген аларчы. Алар ушундай ибадат кылган, мушриктер көрүп алып туруп, булар эсинен айнып калган окшойт деген. Эсинен айныган кандай? Өзүнүн пайдасын кылбай атчы. Мынанча пайда берем деген бизнести айтсак, так Рамазандан кийин кылабыз депчи. Азыр кандай? Жакшы бизнес чыгып калса, майли тута береличи, кийин казасын тутуп коем депчи. Дагы совет берип коебуз. Иш болгондо кылып калыш керек. Болбай калышы мүмкүн да. Болбай калышы мүмкүн, болуп деле калышы мүмкүн. Бирок Аллах Тааланын иши да бул, тагдырды эч ким көргөн эмес. Бирок ибадатка келгенде Алла Таала айтканда, болтурбай коюш керек, токтотуш керек депчи. Муну мындай
жөн эле курук сөз болуп калсын туугандар. Биз чыгайлычы мына өзүбүз ойлоп тапкан кулчулдуктан, арестен Аллахтын буйругуна чыгайлы. Бани Исраил айныган дүйнөгө берилгендиги себептүү. Дагы башка бир эмеде айткан, Бани Исраил тарайткан яхудтар дининен кетип, Аллахтын каргышына калган, динди билип туруп амал кылбай койгон да. Анткени алар аялдары себептүү болгон. Эмнеге аялдары себептүү болгон дегенде, зынакор таркалып кеткенби дегенде, мал күнөө дагы болуп турган. Жалпы элде болгон көйгөй болгон. Аялдарынын управлениясы болгон. Үйдө эркек башкарбастан аял башкарып калган. Эски адамдардын сөзү бар го, үйдө эркек киши башкарбаса, жердин бетинен үстүнөн караганда асты жакшы алчы. Ол киши өлүп эле калыш керек. Десе мен башкарып коем, короче дейт го. Ол башкарган, ол кыйкырган эмес. Ол кыйкырган угуп коет аял кишилер любойчу. Болду шеп депчи. Сиздин үйүңүздөгү жашоо мыйзам ким чечет? Той кылганда, өлүм житим болгондо, кыз узатканда, бала үйлөгөндө, кийингенде, үй салганда, үйдү бузганда, сизди ибадатка барган келгенде ким чечип атат? Аял киши чечкен болсо бул өлдүрчү. Ушу билбей эле секин кулакка салынып эле ушу иштерди бүтүрүп коеюн деп эле көбүрөөк иштеп калтасызбы? Демек, управление аялдар тарабынан болуп атат. Эркекке койсо, эркекке бир эле кровать, 3 мал тамак болуп турса болду ал. Уялбайт деле алчы. Ушу уялуунун баардыгы аяктан келип атат. Кызыңыз чоңоюп калды эми, кудалар келсе уят эми, бала келип калды, болуп калды. Тигиндесе уят деп туруп, бирөөнүн көз карашында бул кул эсептелмейт. Ушунчалык самай арестке түшүлгөн Бани Исраилдин болгон кедейдин аялдары байдын аялдарындай жашагысы келген. Бийик үйдө, кымбат кийимдечи. Анан күйөөсүн айта берген күйөөлөрү ошого жеткирем деп болду талалап кеткен. Мешитке келбей калган. Мына азыр бизде ошол көрүнүш. Биз жакын адамдарыбыз мындай жашайлы деп атат, ошондой жашатабыз деп туруп мешитке келбей койду. Айтып атабыз го, мына ол жума күнү батпай атабыз го мешиткечи. 5 убакка батпай калышыбыз керек да. Бирок неге дегенде батпа жүргөнбүз баарыбыз ушул өзүбүз ойлоп тапкан аресттин ичине кирип кеткенбиз. Жанагы умрага неге барбай атасыз десе, умрага барып келгенден кийин түз жүрүш керек да депчи. Мен ондай болуп касакыгым келет депчи. Ол тоже арест болчу. Неге дегенде жанындагы адамдардын көз карашына өзү кул болгон билбеген абалдачы. Өзүн бир принципиальный көрсөткүсү келди аталчы. Наоборот, шанстан пайдаланып калыш керек эле, мисалы, пул барбы, шарт барып, onu biz şunça dünya kutam, 15 gün ibadet kılıp koyun. Bunday sakal koybayın, sakal koysam sögün elbey kalam, ne gerçi dep. Yok, sakal çıgalı koyuş gerek. Nege degende ibadat kança fattakullah masata'tum, Allah Ta'ala'dan boluşunça korkup kala depçi. A эгерде мында принциптерди коюп табы, демек бул аресте. Кээ бир кечелер бар. Сиз не жол салынбайсыз? Сиздин акылыңызды анча-мынча адамдар пайдаланат. Өзүңүз иштетпейсиз деп мындай жүрөктөн сүйлөшүп баштасаң, айтат, мага удобный болбойт. Мен мындай так жүрүшүм керек. Өзүм ишим өзүмөчү. Мен бирөөнүн көз карашы менен жүрбөйм. Качан мага инсаф келет, өзүм идеологиям келгенде, анан мен жүрөм. Сиз өзүңүз арест бирөөнүн көз карашы менен жүрөт экенсиз. Анткени сиз жол салынганыңызда элдер айтат да, мисалчы. Эмне салдың өзү? Сен арапка тийип калдыңбы? Же сен күйөөң мажбурлап койдубу, же нерсе кылдыбы? Оңолуп капсың өткөн эле деген сөзүнөн кыжаат болуп жүрөсүң дагы делечи. Эркин болуш керек адамчы. Так, акыйкатты билүү, Алланын жолу туура. Ахиретте сурак бар деди, болду. Сразу иштеш керек да. Алла Таала эмнени алып келген болду, ошону карманабыз депчи. Кармана албай, мен пендемин, мусулманмын деп туруп, бирок мынаяктагы адамдардын көз карашынан кете албай табы, бул күллү нафсин бима касабат рахина. Ар бир адам өзү кылып аткан иштеринде арестте турат. Башкара албайт. Ошого бүгүнкү жума хутбасындагы жарым саатыбыз бекер кетпеш керек. Биз бүгүндөн баштап Алланын өкүмүн өтөйлү. Ибадатты толук аткарайлы. Мына кышта азыраак иштеп тура берели өзү. Суукта өзү эшикке чыгып ооруп аягындагандан көрө мештибиз жылытып коюлат, алхамдулилла. Мына намазга 15 мүнөт эрте келишти задание кылайлы. Баамдаткудан эртерээк. Мешиттерде Куран бар. Куранды ачып туруп окуйлу. Биз неге дагы деле кул боло беребиз? Эртерээк келели дагы Куран окуйлу. Куран окуй албаганыңыздар, келиңиздер, бизде карылар аябай көп. Бекер сабак берет. Келип туруп, любойун отуруп мен Куран үйрөнөйүн десеңиз, бүгүн алифбе тесе 4 татам үйрөнөсүз. Ушул Алланын
күнү эгер береке кылган мисалы өмүрүңүз акырына чейин Куран жаттап саласызбы? Кутулайлычы, мен өлүп аткан тирилигибиз жок. Келиңиздер. Мен келсем, дамла балдар чото сабак бербей атат дегенге пул берип коюңуздар, сабак берет. Башка нерсеге берүү үйрөнтасыздар го, мисалы бизнес тренингдерге эптүү акчаларды. Акчаны берип койсоңуздар, үйүңүзгө апарып сабак берет. Мисалы Египет, башка өлкөлөрдө атайын мугалимдерди жалдап койгон, үйүнө келип сабак берет. Мен, иштен өзү зорго келет экен, үйдө 1 саат убакыт болот экен. Ошол эле убактым бар экен десе, ошол саатка заказ берип койсоңуз келе берет. Пулду ушу Аллах ахиретиңизге жумшабасаңыз, эмне деген? Могу карылар пул албай сабак бериш керектигине, пул албай сабак берет, мешитке келиңиз бирок. Ого мешитке келгенге убактыңыз бой калды да. Анда ошону уюштуруп коюң. Кыскасы, ахирет сиздерге керек ар бириңиздер. Ошого мына бүгүнкү күн бекер кетпесин. Намазга ерте келип, эң акыры чыкканга, Куранды окуган болсо, окуганга, окуй элек болсо үйрөнгөнгө бел байлайлы. Базар күнү ушу уккандар баарыңыздарга аманат, сабак болот, келиңиздер. Базар күнү ушинтип сүйлөшөбүз, суроо жооп болот. Куптандан кийин сиздер бекер, пул албайсыз,